Дос жана жолдош тандоо тууралуу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адамдардын баары эле достукка жана чогуу жүрүүгө ылайыктуу эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: адам досунун дининде болот. Мына ошондуктан ким менен дос болорун жакшы ойлонуп тактап алсын. Достошо турган адамда суктанаарлык жакшы сапаттар болушу керек. Ал сапаттар достуктан көздөлгөн пайдаларга жараша шартталат. Достуктан диний жана дүнүйөлүк бир топ пайдалар көздөлөт. Дүнүйөлүк пайдаларын айта турган болсок, достун мал мүлкүнөн же кызмат ордунан пайдалануу сыяктуу пайдалар. Бул биздин максаттарыбыздан эмес. Диний пайдаларына келе турган болсок, ал пайдаларда да түрдүү максаттар бар. Илиминен жана жакшы иштеринен пайдалануу да ошол пайдалардан. Жүрөккө күдүк ой салып, бүлүк түшүргөн бирөөнүн зыянынан сактануу үчүн досуңдун илиминен пайдаланасың. Маанилүү маселелерде жардам көрүү да ошол пайдалардан. Бул жагынан алганда, ал дос кыйынчылыктарда досуна түрдүү колдоолорду көрсөткөн күч болуп саналат. Анын дуасынан береке алуу да пайда. Ал пайдалардын дагы бири ахиретте досуңдун шапаатын тилөө. Анткени сахабалардын бири мындай деген: ахиреттик тууганды көбөйткүлө. Анткени ар бир момун үчүн шапаат бар. Сен да диндеш бир тууганыңдын шапаатына ээ болуп каларсың. Гарибут тавсирде ал ыйман келтирип, жакшылык иштерди кылгандарга өз ырайымдуулугун арттырат. Ал капырлар үчүн каттуу азап бар деген аяттагы өз ырайымдуулугун арттырат деген сөз алар ахиреттик достору үчүн шапаат кылат. Ошону менен Алла Таала ал бир туугандарын алар менен кошо бейишке киргизет деп чечмеленет. Алла Таала пендесин кечирсе, аны диндеш бир туугандарына шапаатчы кылат деп айтылат. Мына ошондуктан сахабалардын бир тобу маектешүүгө, ынактыкка, достукка жана бир туугандыкка чакырышкан жана элден обочолонуп, четтеп жүрүүнү жактырышкан эмес. Мына ушулар бир туугандыктын пайдаларынан. Бул пайдалардын ар бири бир топ шарттарды талап кылат жана ал пайдаларга ошол шарттар менен гана жетүүгө болот. Ал шарттар тууралуу айта кетели. Дос жана бир тууган боло турган кишиңде 5 сапат болушу керек. Биринчи акылдуулук, экинчи жакшы мүнөз, үчүнчү такыбалык, төртүнчү дин бузар болбостугу, бешинчи дүйнөнүн артынан түшүп албаган. Биринчи акылдуулук тууралуу токтолсок. Акыл байлык жана эң асыл сапат. Акылсыз надан менен достукта жакшылык жок. Акмак адам менен достук узакка созулса да, аягы таарыныш жана жаңжал менен бүтөт. Азирети Али мындай дейт: акылсыз менен дос болбо, сен андан алыс бол жана аны да өзүңдөн алыс карма. Канчалаган акылсыздар бар, көңүлү жумшак адам менен дос болсо, аны балеге калтырат. Адам досуна карап бааланат. Акылсыз адам сага пайда келтирем деп зыянын тийгизет. Ошон үчүн бир акын мындай деген: мен коркпоймун акылдуу душмандан, бирок корком акылсыз дос жардан. Ошон үчүн акмактан алыстоо Аллага жакындоо болуп саналат. Экинчи жакшы мүнөз. Жакшы мүнөз достон изделет. Анткени канчалаган акылдуу адамдар баардык нерсени түшүнүп, баамдап турат. Бирок ачуусу келгенде же азоо кумары көзүн тумандатканда, сараңдык жана коркоктук колу бутун тушап салганда, напсисине моюн сунуп калат. Бир иштин жакшы экендигин билип туруп, анын тескерисин кылат. Анткени жаман сапаттардан арылууга, адеп ахлагын өзгөртүүгө алсыз. Андай адам менен достукта жакшылык жок. Үчүнчү такыбалык. Алладан коркпогон, бузулган жана күнөө иштерден баш тартпаган адам менен дос болуунун кереги жок. Анткени Алладан корккон киши чоң күнөөлөргө малынган бойдон жүрө берет. Алладан коркпогон адамдын жамандыгы бир күнү болбосо, бир күнү тийиши мүмкүн. Алардын достугуна ишенбеш керек. Ал абалга жараша кубулуп турат. Алла Таала Куран Каримде мындай дейт: анткени биз жүрөктөрүн бизди эстөөдөн капарсыз кылып койгон жана өз кумарданууларын гана ээрчиген, иши чектен ашкан адамдарга баш ийбе. Төртүнчү дин бузар болбостугу. Дин бузарга келе турган болсок, анын динге байланышы жок ойлоп чыгарган бузукулуктарынын башкаларга таасир берүү коркунучу бар.
Бул жагынан алып караганда, дин бузар жерип салууга ылайык. Анан ошону менен кантип дос болосуң? Жакшы мүнөз тууралуу айта турган болсок, Алкама өлөр алдында уулуна жазып калтырган осуятында мындай дейт: "О балам, дос керек болсо, сен ага кызмат кылганда, ал сени коргой турган дос изде. Сени муратка жеткире турган досуң болсун. Тиричилик көйгөйүн тартып калсаң, сени колдоп, жардам бергидей болсун. Жакшы иш кылсаң, жардамчы болсун. Сенин ийгилигиңди баалай билсин. Эгер жамандык көрсө, аны жойсун. Досуң сураган нерсеңди бергидей болсун. Унчукпай калганыңда сени менен сүйлөшсүн. Башыңа кыйын иш түшсө, аны чечүүгө аракет кылсын. Сүйлөсөң, тастыктап коштосун. Эгер экөөң бир нерсени тандасаңар, сага жол берсин. Ал ушул осуяты менен бардык укуктарды санап өткөндөй, ушул укуктарга көңүл буруу керектигин айткан. Адабиятчылардан бирөө элдин сырыңды сактай билген жана кемчиликтериңди жашырган адам менен дос бол. Андай адам кыйынчылык учурунда сени колдоп, жаныңда болот. Кененчиликте сенин кызыкчылыгыңды өзүнүкүнөн жогору коет. Жакшылыгыңды жайып, жамандыгыңды жашырат. Эгер андай дос таба албасаң, өзүңдөн башка дос күтпө дейт. Азирети Али мындай дейт: "Сенин чыныгы досуң ар дайым жаныңда. Сенин пайдаң үчүн өзү зыян тартууга ыраазы болот." Алымдардын бири мындай дейт: "Эки түрдүү адам менен гана достук кур. Биринчиси, дин тууралуу бир нерсе үйрөнүп пайдаланган адамың. Экинчиси, сен дин үйрөткөн жана үйрөнгөн нерсесинен пайдаланган киши. Булардан башка үчүнчү түрдөгү адам көрсөң, оолак бол." Джафари Садык радиаллаху анху мындай дейт: "5 түрдүү адам менен дос болбо. Алар: биринчиси, жалганчы менен дос болбо. Анткени сен бир күнү алданышың мүмкүн. Ал закым сыяктуу, алысты сага жакындатат, жакынды сенден алыстатат. Экинчи, акмак менен дос болбо. Анткени акмак менен эч жерге бара албайсың. Ал сага пайда келтирейин деп зыян келтирет. Үчүнчүсү, сараң менен дос болбо. Анткени ал сен абдан муктаж болгон нерсени сенден аяйт. Төртүнчү, коркок менен дос болбо. Анткени ал сени сатып кетет жана кыйынчылык учурда качып кетет. Бешинчи, бузуку менен дос болбо. Анткени ал сени бир тиштем тамак же, андан азына да сатып кетет. Джафар Садыктан бир тиштем тамактан дагы азы эмне деп сурашты. Ал тамакка сугу түшүп, ал үчүн досун да садага чабат. Анан ал тамакка да ээ боло албайт. Абу Мухаммад Сахал бин Абдуллах Тустари мындай дейт: 3 түрдүү адам менен дос болбо. Биринчи, акыйкаттан кабары жок залымдар. Экинчи, кошоматчы аалымдар. Үчүнчү, түркөй суфилер. Бул сөздөрдүн көбү достуктун бардык максаттарын камтыйт. Мамун бин Харун ар-Рашид мындай дейт: "Достор 3 түрдүү. Алардын биринчиси азык сыяктуу, адам ансыз жүрө албайт. Экинчиси дары сыяктуу, адам ага кээде муктаж болот, кээде болбойт. Үчүнчүсү оору сыяктуу, адам эч качан ага муктаж эмес, бирок кээде ага чалдыгып турат. Бул үчүнчү түрдөгү достон эч пайда жок. Адамдар дарак менен өсүмдүктөр сыяктуу. Алардын бир тоонун көлөкөсү бар, бирок мөмөсү жок. Мына ушулар бул дүйнөдө пайдасы тийгени менен ахиретте пайдасы жок. Анткени бул дүйнөнүн пайдасы көлөкө сыяктуу бат эле кетет. Адамдардын кээ бири мөмөсү бар, бирок көлөкөсү жок. Булар ахиретте гана пайдасы тиет. Ал эми бул дүйнөдө пайдасы жок. Кээ бир адамдардын мөмөсү да көлөкөсү да бар. Кээ биринин мөмөсү көлөкөсү да жок. Тикендүү, мөмөсүз дарактар сыяктуу кийимди да жыртат. Жей турган мөмөсү да жок деп айтылат. Алла Таала мындай дейт: "Ошентип алар пайдасынан зыяны жакын бирөөлөргө табынышат. Албетте ал сыйынгандары кандай жаман жардамчы, кандай жаман тууган." Мусулман урук тууган, коңшу жана мүлктүк акылар жана ушул жагынан шериктеш болгон адамдар менен мамиле кылуу. Адам баласы же жалгыз, же башкалар менен бирге болот. Адам баласынын жашоосу башка адамдардын арасында сүргөндүктөн алар менен мамилешүүнү сөзсүз билиши керек. Бул баян
Ихяу Улумиддин китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.